Gönlün coşu tөгülüp, kayran buğda kayran göz, kamçı icaz gedip, bırına dünlü kayran göz, erinden böllük böllük caz gedip, kayran mana sözgünde, atadan kalkan san dünü, avke gözce şaltaran, gözün antığa çenne bölgünde, ağlaydarga yökünü, mayra gelgen emmesi, bildim cinnin büyüğünü, bereningden dürbüsün, bir gereği tiyetip, bereningden betalayıp, hava gelgen emmesi, bildim cinnin büyüğünde, bekmek itip dürbünü, şıngırı vala vurkura bak burçu koz mırtele, ergen targa dürbüsünden, oşanda tartıga rak durden, kabra karasa gözga ilim ben, kara basma taytır. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик бугу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында ошондой эле Алп манасчы Тыныбек Жапый уулунун 180 жылдык мааракесине карата Кыргыз улуттук манас театры ОТРК менен Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги биргеликте мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиялануучуларынын арасында республикалык манас таануу телетаймашын жана жаш манасчылардын республикалык кароо сынагы жарыяланган. Бул жобого ылайык номер 2 Ак Буу балдар бакчасынын Ак Шумкар командасы тарабынан манас таануу телетаймашына даярдалган программасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биринчи бөлүм саламдашуу. Salmazsızlar ve sizlerin aldığınızlarda номер 2 Ак Буу балдар бакчасынын тантуу кыздардан Акшын Картоодо салам айтты. Манас улы Кыргыз элдинжалары атама сакулардын тээни түбөлүккө ташкаттама басканда Кыргыз эли адамзат белеги. Жүрөгүмдү туйлаган кыргыз каны, өрөгүмдү ойногон кыргыз жаны, төрөлгөндө озанган манас менен айтып кирдим ордого салам менен. Манастан алган сабакты, өнөтүп тосалатты, чыдап белип калмайдым саламды. Ассаламу алейкум, баба манас балдар, бул эни адам атакандай, достукту унутмакчысынан тазы болота, сагынбай атайбы багы. Салам айта бакайдай акылганга, карикейдей уурдарга, айчүрөктө акуулара бадаста кабылганга. Достук мекенди сүйүп, барлыгы сенде башталат. Манас деген уулар жүрөк тургу сакталат. Ассаламу алейкум, ардактуу журт. Ак калпактуу кыргыз элим Алатоонун асман тиреген чокуларындай даңкыбек кылымдарды карыткан улуу Манас баатырдын аты менен сиздерге салам айтабыз. Адамзат пендеси окулуу манасты тапкан урун нак болот, кылымдарды картып, керемсере сөз болот, тайол манастын тасынан кактып, биздин уран куларды таптап куз кылган манас, 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 бурунча журт кылган манас, 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 улуттан кыргыз, ураның манас, 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 манас. Экинчи бөлүм коюлум. Калмактардан чыккан Кайыпдаң деген хан өтө каардуу, өз элине жана коңшулаш жайгашкан башка элдерге да кысым көрсөтүп, мал мүлкүн тартып алып турган. Ошол кезде кыргыздын баатыр уулу Эрманас чачылган кыргызды топтоп, башка улуттарга талатпай, кордук көрсөтпөй, кыргыздардын башын бириктирүүнү көздөп, чоң иш баштаган учуру болот. Манас 40 чоросу менен келатып, Кайыпдаңдын ээлигине кирип калат. Аны көргөн Кайыпдаң Манаска каршы чыгууну ойлойт. Манастын атак даңкын, баатырдыгын угуп жүргөн Кайыпдаң Манасты жеңип, калың элге мактангысы келет. Манаска каршы Кайыпдаң өзүнүн эң ишенимдүү, зор денелүү балбаны Догон дөөнү бенчи болуп майданга чыгарат. Ал өзүнүн алыптыгына салып Манасты тоготпойт. Бирок Манас баатыр акууласы менен ортого чыгып, Догон дөө менен каттуу кармашат. Эки алыптын салгылашуусу узакка созулбайт. Манас өзүнүн айбаттуулугу жана шандагайлыгы менен
Doğan döğünü at üstünden oğdarıp жеңишке жетет. Дөөсү жеңилгенден кийин кайрадан өзү аскерлерин баштап чыгат. Эки колдун ортосунда чоң салгылашуу башталат. Манастын сүрүнөн жана 40 чоронун каардуу чабуулунан Кайыпдаңдын кошуну туруштук бере албай чегинет. Жыйынтыгында Кайыпдаң жеңилгенин моюнга алып, Манастын баатырдыгына таазим кылууга аргасыз болуп да туткунга алынат. Атасы Кайыпдаңдын жеңилип туткунга түшкөнүн укканда, кызы Карабөрк кайгыга батып намыстанат. Ал жөнөкөй кыз эмес, жоокердик, өнөрдү мыкты билген эркек мүнөз баатыр кыз эле. Карабөрк атасын куткаруу жана намысын коргоо үчүн колуна курал алып, соотун кийип, Манаска каршы аттанат. Ал өзүнүн кошууну менен Манастын ордосуна капыстан кол салып, кыргын салууну көздөйт. Салгылашуу башталып, Карабөрк Бакай менен бетме-бет келип калат. Бирок Бакай Карабөрктүн кыз экенин билген эмес. Карабөрк салгылашууда Бакайдын тажрыйбалуу экенин түшүнүп, жалгандан чегинемиш болуп качып жөнөйт. Бакай артынан кууп жөнөгөндө, Карабөрк ат үстүндө артына бурулуп, жаа тартып, Бакайды жарадар кылат. Жарадар болгон Бакайды аскерлери Манастын сунушун көздөй алып кетишет. Ауылдағы аскер аттаңғы деген қотқа туш келіп, 60 кişi бөліп Бакай жарадар болды. Erkekten 270 meriden urgayçıdan 30 joker davıp, Kayıptanın kızı su jorog'undan Karabörk tosqan ekan. Bakay olsa sizler ne oldu? Gezdirip jarada kız olsun basın julan. Taxta mayıp olasın. Ошентип Манас ачуусу менен барып, Карабөрктүн аскерлерин талкалап, өзүн туткунга алат. Карабөрктү көргөн Манас бир чети анын баатырдыгына таң калып, бир чети сулуулугуна суктанат. Аялды калсамбы деп ойлоп калат да Карабөрктү сөзгө тартат. Sen kimsin? Adım Manas, Manas. Ata kolun genç baba, atam Jakıp Bay bolun, inençinde ak bolun, kırız degen el bolun, kız sonları sel bolun. Özün kimsin? Elbis kokunşa, cerbis samro, atamda artık kayıptan, bir adam üç erkek, iki kız elek. Atamdı Manas örtürdü, ağam aytıp geldi. Oşuk Manas, sen ekesinde altına gönül alsam da saat ibeyini erkime koyup alsa, bir günün kartında jarıp keter. Cep obası aşına uğ koşup keter. Kolgozkan adamdın öldürgen bu Hanzardan iyisi emez. Бакай кызды алып кошко жөнөдү. Барып кызды энесине кошот. Жаман шемеш кыздын падышасын кармапты, бежайлык кылбай тиеп, өлөм деп кимди коктасын, алам деселе мен деле тиймекмин, бирок менде алчы жок болуп атпайбы? Атамды өлкүнгө кексизге тийбеймин. Kimden kızı? Bu ölgün kayıptan kızı. Kıvaçtı, mizacı verdiğiniz kayıptan tüdü. Geçirip koy. Bayım tüdü görse suranam. Ошентип Манас Карабөрккө баш кошуп, Кайыпдаң менен куда болуп, кыргыздын жерин кеңейтип, уучун улап, андан ары чачылган кыргызды жыйноо максатын көздөп, сапарын улаган экен. 3 бөлүм Улуу Баян, Манас айтуу бөлүмү.